Асмандар менен жердегилердин баары ага гана таандык. Жаратылыш аламдагы физикалык жана метафизикалык ченемдери менен бардык нерсе ага гана таандык. Ар нерсе өз алсыздыгы менен анын кудуретин көрсөтүп турган. Ар нерсе акыл эске тайкылыгы менен анын илимин көрсөтүп турган. Ар нерсе өз муктаждыгы менен анын айкөлдүгүн жана берешендигин көрсөтүп турган. Ар нерсе отурумдуулугу менен анын түбөлүктүүлүгүн көрсөтүп турган күзгүлөр сыяктуу милдет аткарышат. Бийикте же төмөндө болсун, көзгө көрүнгөн же көрүнбөгөн нерселер болсун, бардык нерсе анын каалоосу менен күч кудуретинин белгилери. Аламда бул анык эмес деп айтылгыдай эч бир нерсе болушу мүмкүн эмес. Анткени бүткүл алам ажырагыс бүтүндүк ичинде бардык нерселер бири-бирине тыгыз байланышта жаратылган. Башкача айтканда, аламдагы бардык нерселер бир нерсенин барлыгына байланыштуу жана ар бир нерсе бири-бири менен тыгыз катышта болгондуктан эч нерсе аламдагы башка нерселерден бөлүнгөн түрдө өз алдынча бар болуп тура албайт. Ар бир нерсе аламдын бир бүтүндүгү ичинде гана бар болуп турат. Мына ошондуктан бир нерсени жасай билүү үчүн аламдагы бардык нерселерди толук башкарып тура алгыдай илимге жана күч кудуретке эгедер болгон бирөө керек. Ал бүткүл аламдын эгеси болгон жалгыз Алла Таала.